Саламатсыздар, кезектеги маанилүү маегибиздин коногу балдар дарыгери Бабажанов Нурмухамбет Жамалович. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Нурмухамбет мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен менимче дарыгерлердин тилеги абдан жакшы болуш керек. Дени сак балдар, айрыкча дени сак болсо, биздин келечекте улутубуздун дагы дени сак болот деген. Анда эмесе биз негизги сурообузду берсек, негизи эле улуттун дени сак болуш үчүн аны жаңы төрөлгөн баладан башташ керек деп айтышат. Бүгүнкү күндө биздин балдардын ден соолугу кандай? Негизи эле көбүнчө жабыркап ооруган балдардын бул ооруган себептери эмнеде? Ошол боюнча коомчулукка азын аулак кеп кылып берсеңиз. Рахмат, бияка чакырганыңызга. Экинчиси, сиз аябай чоң суроо бердиңиз, бериш үчүн көп сүйлөш керек. Эми кыскача айтсак, сиз айтып кеттиңер, балдардын ден соолугу чың болуш үчүн эң биринчи ата эненин ден соолугу чың болуш керек. Биз келечекте мына жаш биздин жубайлар жанагы балалуу болобуз дегенде өзүнүн ден соолугун караш керек, текшериш керек, анан кийин ошого даярданыш керек. Ошо балалуу болом дегенде планирование деп коесуз, үйлөнүп планировать этип, ошого өзүн текшерип, не кылып, дарыгерлердин айткан нелерин аткарып дегендей, анан кийин ошондо мындай ден соолугу чың балдар төрөлөт деп айтсак болот да. Бүгүнкү күндө биз эми көп иштеп атабыз. Эми кичинекей балдарды айтсак, жетишкендиктер жылдын аягында эмне кылганда жакшы эле болуп атат. Жанагы бирок дагы көп көйгөйлүү маселелер бар да. Биринчисинен бизде азыр жанагы тубаса оорулар балдар көп төрөлүп атат. Экинчисинен Бул эненин ичинде жүргөндө пайда болгон эненин ошо кош бойлуу болгон кезинде туура эмес тамактанган эместе, анан кийин ар кандай инфекция ооруларга жугуштуу оорулар менен өзүн текшербей эмне кылганда, учетко кеч тургандыгы, жанагы кээ биз айтабыз, ошо мен айтпадымбы, жана ошо балалуу болгонун планировать этиш керек. Кээ бирлер бизде көбүнчөсү уже 2 ай 3 ай болуп калганда билип калат да. Ошон үчүн өзүнүн ден соолугун карабай. Ошондуктан бүгүнкү күндө эң чоң маселе ошол бүгүнкү күндө тубаса оорулар болуп атат. Бул жүрөктүн кемтиктери, нерв ооруларынын кемтиктери көп болуп атат, төрөлүп атат. Алар эмнеге алып келет? Биринчисинен ошо баланын каза болушуна смертность көбөйтөт. Экинчисине жанагы майып болгон нелерди мына жылына бизде 1000ден ашык бала жанагы мүмкүнчүлүк чектелген деген инвалидность деген пособияга чыгып атат. Бул ошо эмнени айтат? Ошо бул жанагы тубаса оорулар бир, экинчиси ар кандай инфекционный, врожденный инфекция деп коебуз, ичинде болгон инфекция оорулары менен ушундай балдар көп төрөлүп атат. Биз мына изилдеп көргөндө көбүнчө ата энелер жанагы апалары почти 30-40% жанагы кан астыгынан эмне кылат. Анткени ошондуктан бала деле кан астыгы менен кийин ооруйт, иммунитети төмөн болот, көп ооруйт, ушундай. Өзү негизи мындай дүйнөдө бир практикада бар. Мисалы үчүн Чернобыльдын балдары, алар жана химиядан жабыркап ооруушат. Же болбосо кайсы мамлекетте бир зыяндуу заттар көп болсо, ошонун негизинде алардын улутуна дагы зыян келип төрөлгөн балдары бир оорулуу болуп төрөлөт деген нерсе бар. Биздин Кыргызстанда аба таза, тамактарыбыз таза. Негизи биздин Кыргызстанда ушул орчундуу маселе балдардын жабыркашы эмнеден келип чыгат? Ошо биринчиси мен жана айтып кеттим, бул апасынын оору ден соолугу чың болбогу. Биринчиси жана кан астыгы. Бул эмнени көрсөтөт? Бул туура эмес тамактандыруу эмне кылат да. Мына азыр чоң Кыргызстанда программа жүрүп атат, жанагы байтылганун жеш керек, фолиевый кислота жетишпестик. Байтылган унга жана фолиевый кислота, железо эмне добавка, микроэлементтер, микронутриенттер добавлять этип, ошондо эмне кылып атат. Бир. Экинчиси, биз мындай ойлоп көрсөк таза аба деп атабыз, бирок азырчы Бишкекти айлана чөйрөнү алсак, абабыз анча таза эмес болуп атат. Таза эмес. Так, экология анча жакшы эмес болуп атат да. Транспорт 80% биздин абабызды автомобильный транспорт бузуп атат да. Таза эмес десек болот. Ошондуктан биз
мындай химия эмнелер бизде жок. Эң негизгиси, конечно, бул жанагы апасынын атасынын ден соолугу чың болуш керек. Анан кийин дагы бир маселе, бу жерде стрессовый фактор деп коебуз. Биз стресс болгондукта да турмушка көбүнчөсү жанагы өзүнүн ишсиздиги, анан кийин үй бүлөдө турмуш кыйындыктарды, ошолор көп проблема, стресс болуп, ден соолугу жакшы келечекте мына төрөлгөндө да бул деле баланын келечегине көп зыян кылат да. Сиз ушу канча жылдан бери иштеп жатасыз? Ушу балдардын ден соолугунун начарлашы биздин өлкөнүн экономикасынын өсүшүндө жана биз артка кетишибизге тиешеси барбы? Мүмкүн биз өлкө анча жакшы өнүкпөй кыйналып жаткан учурда ооруган балдар көп болор. Мүмкүн бир учурда биздин өлкөдө баардыгы жакшы болуп, бир элдер кенен жашап калган учурда балдардын ооруган учурлары аз болор. Ушуга бир көңүл бурган жоксузбу? Жок, биз ошондо эмне кылабыз? Албетте баланын элдиги жана социальный эмнелердин көп, социалдык жактын факторлор чоң роль ойнойт да. Бул мындай 20-30 жылдан ашык иштеп атам. Ошо мындай эгерде анализ кылсак, биз өнүгүп келатабыз, чынын айтканда. Биздики мына мурун 20 жыл мурун детский смертность 40-тан ашса, азыр бүгүн 16-18-ге жетти. Биз ошону азайды. Бул жакшы кабар экен. Экинчиси, жанагы дары-дармек жагынан, тамактоо жагынан көп иштер жүрүп атат. Ошондуктан ден соолуктору көп жетиштеңиз көп деп айтсам болот. Жаңылашпайм. Азыр мына мен негизги непосредственно иштегенмейм. Жана реабилитация жагы ошо балдарды майып болгон инвалидностьтар. Биз уже бүгүнкү күндө жанагы мировой стандарттарга жеткирип атабыз. Реабилитация ошо мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга ар кандай эмнелерди. Бурун алар жок болчу да. Баардыгы өзгөрүп, реформа болуп, баардыгы өзгөрүлүп келатабыз. То есть аракет кылып атабыз. Өкмөт тарабынан жардам болуп жатат, Ар жактан, өкмөт тарабынан, ар кандай чет элдик донорлордон, жанагы ар кандай мамлекеттик эмес неправительственный организациялардан баардыгы биригип ошо ишти аткарып атабыз да. Экономика өсүп атат, мындай турмушу оңолуп келатат, өсүп атат деп айтсам болот. Так. Ошондуктан бүгүн ошо бизге элдин жанагы грамотность билимин көтөрүшүбүз керек. Ар бир адам өзүнүн ден соолугун карашка. Негизги ушул жерде да жетишпегендик. Жанагы туура здоровый образ жизни деп коебуз. Ошого элибизди маселе ошого эмне кылыш керек. Элдер түшүнүш керек, бүгүнкү күндө ден соолук эң кымбат нерсе. Бекер болбойт. Айтат, мына бекер эчтеке болбойт. Ошондуктан ден соолук бул жерде эң кымбат нерсе. Ошондуктан ошо ден соолукту чың болуш үчүн кандай жүрүш керек, кандай тамактаныш керек, кандай иш менен эмне кылыш керек, кандай машыгуулар менен заниматься этиш, ошолордун баарын эмне кылыш керек да. Ар кандай жанагы проблема, например, жанагы ичимдиктер болуп атат. Азыр школдордо жанагы эртеле тамеки тартуу көп иштер жүрүп атат ушундай. Сизге деген ушунча жыл иштеп жатасыз, сиздин практикаңызда мисалы үчүн ата-энесинин каржысынын жоктугунан же болбосо ошол үй бүлөнүн начар тургандыгынан балдары убагында дарылана албай, ошондой учурлар сиздин учурда кезиктүүбү? Мисалы акчасы жок болуп калып, баласы дарыланбай калган учурлары кезиктүүбү сизге? Ал кезип турат, ал бар. Чынын айтканда биз айтабыз, бүт байлыгыбыз балдар үчүн деп. Бирок чынын айтканда кээ биринде мен таң кала турган жерлер бар. Кээ бирлерде балдарды кеч алып келет, например, карабай коет. Уже оорусу күчөйүп не кылып кеткенде, эмнеге алып келген жок десеңер, эгерде каражат жок болгон дейт, андай ар кандай шылтоолор табат. Бирок мындай ойлоп көрсөң, айтасың да, той ойногондо, аш бергенде барды каражат табылат. Каражат табылат анда. Конок тоскондо эмне кылганда каражат табылат. Баланын ден соолугуна каражат табылбайт. Ушундай психология али бар бизде ушундай да. Бул эң чоң маселе. Сиз муну жакшы айтып кеттиңиз. Азыр дагы ушундай эмнелер түш келе атат, көп балдар жанагы мигранттар көп болот атпайбы?
Ушул маселе жөнүндө айтып кетсеңиз, ата-энелер Россияга кетип, балдарын ата-энеси Россияга кетип калат. Чоң апасына чыдайт, чоң атасына чыдайт, байке тайкелерине чыдап кетет. Албетте андай жакшы каралбай калат бала. Агында мүмкүн тамагын берер, кийимин кийдирерине калат. Бирок ден соолугуна, билим берүүсүнө, баланы жанагы балага бир билим берүү, өнүгүү өсүшүнө кандай аракеттер жасалбай калат. Баланын психикалык жагынан дагы, психология жагынан да ошо өсүп өндүрүшүнө балага көп салым кылыш керек балагачы. Садиктерге, образовательный центрлерге алып барып окутуп дегендер, үйрөтүп, кечинде отуруп алып үйрөтүп, андай иштер жүрбөй жатат көбүнчө. Негизи өзгөчө мында айыл жерлерде, алыскы жерлерде алар жанагы тамак ашы менен болуп эле, турмуш менен болуп эле баланын жана өнүгүү өсүшү несине көп көңүл бурулбай калат да бала ушундай. Ал чоң маселе. Бул күнү дайыма эле биз бала менен кезигип жүрөбүз. Биздин бул Үмүт телевидениясынын жакында врач кеңешин айтат деген бир берүү даярдап жатабыз. Мүмкүн болсо ошондо сизди бул жакка бара кылбастан отурган жериңизге барып эле коомчулуктан кандай суроолор түшсө, сиз ошолорго жооп берип турсаңыз жакшы болот эле. Анткени бул бүгүнкү күндө наристелердин сыркоологону, ошо балдардын ооруганы абдан эле орчундуу маселе болуп жатат. Бул жөнүндө ата-энелерге көбүрөөк кеп кеңеш бериш керек болуп атат. Менимче, мен жогоруда да айтып кеттим эле, биздин келечек бул балдар. Булардын ден соолугу жакшы болсо, биздин мамлекеттин дагы ден соолугу чың болот деген ойдобуз. Эми сизге менин акыркы суроом, мына көбүнчө сиздей атактуу белгилүү коомчулук көп ыраазычылыгын билдирген врачтар, дарыгерлер бир учурда иштеп туруп эле андан кийин өзүнүн аракетин саясатка жумшап, саясатка аралашып, же болбосо өзүн бир саясатчы катары көргүзгү келет. Сизди ушунчалык биз көп учурда жазып, сиз жөнүндө коомчулуктан суроолорго жооп алып жүрөбүз. Мына бүгүнкү күндө биздин телевидение жана кабарлар KGM Алматы агенттиги ушу элдерден сурамжылаганда дагы сизди жылдын мыкты дарыгери, балдардын дарыгери деп аташты. Биз бул сыйлыгыбызды албетте сизге карабыз. Андан сырткары ушул элдин дагы таң калып жатканы, сиз бардык учурда эле балдарды тарбиялап, бирок саясат жактан сиздин карарыңызды көрүшпөйт. Негизи эле дарыгер саясатка аралашыш керекпи? Ушул жөнүндө да айтып кетсеңиз. Эми дарыгерлер чоң саясатка аралаштын кереги жок деп ойлойм. Аерге киришин да кереги жок. Бирок кээ бирлерде чоң саясатчылар эми жанагы биз менен, жана кесиптештер менен кичине бир иштерди кылганда, айтканда кезигип, биздин мамилебизди, биздин эмелерди укса жакшы болот эле. Мисалы, биз мына мен эне жана бала коргоо борборунда иштейм. Бир да жолу чоң саясатчылар келип, биз менен чогулушуп, кандай маселелер бар, кандай көз караштыңар, кандай дегендей просто суроо алып кетсе чоң иш жакшы болот эле деп ойлойм да. Жанагы профессионалдар менен саясатчыларга дарыгерлердин да кеңеши керек эле. Кеңеш керек да, билиш керек, ичинен билиш керек, эмне болуп атат, кандай болуп атат, иштер кандай. Анан кийин уже чоң бийликте отурган нелерге кеңеш алып эмне кылса жакшы болмок деп мен ойлойм. Бул менин жеке пикирим, ой пикирим. Мен анча саясатка киришпейм. Өзүмчө ар кандай эмнелерим бар, бирок ага вакыт да жок. Жанагы мен азыр чоң мындай өзүбүздүн алдыбызга чоң иштерди коюп атабыз. Именно балдар үчүн деген чоң программабыз бар. Эрте кийлүү күшү деген программа киргизип атабыз. Жанагы өз убагында кичинекей убагында 1 жашка чейин балдардын ар кандай кемчиликтерин таап, ошону туура жолго түзүп, убагында эмне кылганга. Экинчиси мына биздин жанагы өзгөчө мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдарга өзүнчө жакшы бир ошолорго жардам берип, шарттарды түзүп, реабилитациялык эмнелерди түзүп, ошолорго эмне кылабыз. Албетте кээ биринде калайсың эми бизди жанагы бийликте отурган биздин саясатчылар кичине ошого биз менен келишип, кандай кылсак болот деп жок дегенде ой пикирибизди алып кетсе жакшы болмок деп ойлойм да. Биздин дарыгерлердин саясатка кириштин кереги жок. Оюңуз абдан туура. Чындыгында эле дарыгердин кеңеши бардыгына керек, анткени ден соолук бул өмүрдүн мүлкү. Маегиңизге чоң рахмат. Мен жогоруда айтып кеткендей, бул сиз азыр мага 20 мүнөттүк берген маегиңиз бул коомчулук үчүн аздык кылат. Биз жанагы дарыгердин кеңеши деген берүүбүзгө сизди сөз жок кошуп, кезек-кезеги менен убактыңызга карап, коомчулукка сиздин оюңузду айтып берүүгө даярбыз. Маегиңизге дагы бир жолу рахмат. Рахмат.
Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге балдар дарыгери Бабажанов Нурмухаммед Жамалович келип маек куруп берди. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.